Саламатсыздарбы, урматтуу менин каналымдын көрүүчүлөрү. Сиздерди каналымдан жолуктурганга абдан кубанычтамын. Анан мен бир айтып кетер элем, менде мындай көп комментарийлер болот да, сүйлөбөй эле кой, булжырабай эле кой, айтпай эле кой депчи. Баягы саясат жөнүндө айтпа, жомогут айтат экенсиң деп. Биринчиден жомок эмес, бүт менин айткандарым жеңил, ар бир тасманын сүрөттөмөсүндө булактарга таянып далилдеп алса болот. Анан ошол булактарга айтылган силердин баягы дооматтарыңарды айтсаңар болот, ошентип айткандар, комментарий бергендер. Биринчиден, экинчиден, мен айтпасам ким айтат? Менде билим бар да, атайын билим бар. Эгерде айтчулар болсо айтсын, айтчулар айтса жакшылап угабыз. Менде айта турган сөзүм бар, ошо мен да айтам. Ошон үчүн уланталы. Бүгүнкү биз уга турган темабыз бул деген кендерди адилеттүү бөлүштүрүү. Эми тагдыр ушундай болуп калыптыр. Мен Кыргызстанда төрөлүп турмун. Кыргызстан бул Орусиянын карамагынын астындагы өлкө. Ошон үчүн салыштырмалуу мындай кандайдыр нерселерди байкаштырганда көбүнчө Орусияны да тээп өтөм да. Анткени ал бизге кылган таасир абдан чоң. Ошол кээде мен баягы капчакап кыргызча сүйлөгөнүм бул деген ошол колониянын болгонубуздагы кесепети да. Мен орус тилинде үйрөнгөн бүт билимдеримди орус тилинде билгем. Эки жогорку билим окуу жайын бүтүргөн дипломдорум алар экөө тең орусча жазылган да. Ошон үчүн ушундай биз ушул колониянын астындабыз. Ошон үчүн кандай дебейсиңер, биз деген Орусияны тип өктөп берем да өзүм сөзүмдө. Анткени ушун кошунабыз да мындай айтканда. Анан негизи ушул Орусияда бүгүнкү күнү эгерде карасак кандай гендер бөлүштүрүлөт. Орусияда бүгүнкү күндө бүт гендердин баары негизи Москвадан тышкары территорияларда, жерлерде жайгашкан. Мунайга бай областтары, аймактары бул деген негизи ошол Батыш Сибирь тарапта, Батыш Сибирь тарапта, ошол Татарстан, Тыва, Самотлор деген, Кавказ, Каспий, ушул жерлерде нефть абдан көп. Анан Орусия негизи ошол нефтти алып өзүнүн бюджетин толуктайт. Эгерде ошол нефть жана газ болбогон болсо, Орусия бүгүнкү күндө ошол 1,2, 1,3 триллион долларды өндүрө алмак эмес. Алы өндүргөн себеби дал ошол болот да, аларда мунай зат бар. Дүйнө жүзү бою баягы эгини айдайбы, эгин эгеби, анан кайсы самолет учабы, машина жүрөбү баары бүгүнкү күндө ошол нефтини колдонот, мунайды колдонот. Дагы нефть өзү ошол Сибирь негизги платформасында жайгашкан. Жана ошол нефть деген өзү ошол Татарстанга, Кавказ, Прикаспийге, газ деген ошол Чукоткага, Сибирге, Шиберге, жана алмаздар, алтындар Саха, Якутия республикасына таандык да. Кандай бөлүштүрүлөт ошол? Негизи бүгүнкү күндө ошол бюджетти карасак Орусияныкы, жалпы бюджетти толуктоочу отрасль бул нефть болот да. 52% дал ушул мунай толтуруп берет. Жана эгерде мындай карасак, баягы жалпы экономиканын ошол куруу сектору 10% берет экономикасына. Андан сырткары ошол өнөр жай иштетүүчү андай тармагы 7% берет, энергетика 7% берет, бул баягы Саяно-Шушенский ГЭСтер да, ошол чөгилеген ГЭСтер Совет Союзунда курулган. Транспорт жана сактоо товарларды 6% берет. Негизи ошол айыл чарбачылык килеген Орусиянын айыл чарбачылыгы 3% берет экономикасына. Жана соода 3% берет да. Ошондо 52% бул мунай. Ошондо баягы Орусия балким Сауд Аравияга окшоп ошол мунайдан түшкөн акчаларын баарына тең бөлүштүрөт деп ойлойсуздарбы? Ошону байкайлы. Негизи ошол РБКнын эгерде булактарына таянсак, бүгүнкү күнү эң дотацияны көп алган, киши башына көп алган регион Чукотка деп аталат. Аякта дотацияда ошол негизи эң чоң мындай 438 1000 рубль жыл сайына киши башына жөнөтүлөт. Бирок Сахай, Чукоткада ошол миллионго жетпеген калк жашайт да. Камчатский крайдан андан кийин Ненецкий деп кете берет. Бирок жалпы эгерде элин санаганда эли абдан аз, ошондуктан аларга берилген акча көп ушундай сезилбейт.
эгерде негизи акчанын көбү мындай толуктап эгерде толук баарын жыйнаганда ошол сумма кайсы Орусиянын областына таандык десеңиздер, анда ошол эле РБКнын маалыматы боюнча, Forbes Россиянын маалыматы боюнча эң көп пайызын бүгүнкү күнү ошол Орусиянын Москва шаары ээлейт да. Москва шаары эгерде карасак ошо 40-50% ашык региондордон алынган ресурстарды сатып өндүрүлгөн акчаны так өзүнө алып алат жана өзүнө керек дейт. Ошон үчүн бүгүнкү күнү Москва жана Москва областы негизи бүт Орусия өлкөсүнүн 70-80% байлыгын өзүнө тартып алат. Бул эмнени билдирет? Якутияда алмаз өндүрүлөбү, алтын өндүрүлөбү? Ал Европага сатылабы, Кытайга сатылабы? Түшкөн акчасы Москвага барат. Татарстанда нефть өндүрүлөбү, Каспийде нефть өндүрүлөбү, Сибирде газ өндүрүлөбү? Европага сатылабы, Индия аркылуу кайра эле Европага сатылабы, Кытайга сатылабы? Андан түшкөн акча так эле ошол кайра Москвага барат. Анан ошонун кичинекей бөлүктөрү, эгер мындай пайыз менен карасак, акырындап ушул башка областтарга берилет. 2 миллиард рубльдин тегереги Чечняга берилет. Ростовко дагы 2 миллиардтын тегереги, Челябинскиге 2 миллиардтын тегереги, ошол Дагестанга 2 миллиард тегереги, Крымга 4 миллиардтын тегереги. Калган акчанын баары, калган ошол рубльдердин баары, мындайын айтканда 1 триллион доллардын тегереги бир гана Москва менен Санкт-Петербургка керектелет. Анан баары бир эң кескин бөлүгү Москвага барат да. Ошол эмнени билдирет? Ошол деген, мисалы үчүн, Орусия империя да. Империя деген ушинтип жашайт. Империя деген региондордон акчасын алып, региондорго акчасын калтырбай өзү керек дейт да. Ошол өзүнүн баягы жалпы борборуна бүт акчаны топтоп алып, ошону керек дейт. Ошондо региондор акчасыз калат да. Эгерде араб өлкөлөр ушуну алса, анда араларда Россияда көрүнмөктө. Аябай бай Дубай, мисалы үчүн аябай бай Рият жана башка областтарда кедей адамдар. Бирок Араб Эмираттарды, Сауд Аравиясын карасаң, аякта башкача да, аякта ар бир өлкөнүн жараны кандайдыр бир ошол акчага ээ. Бир гана өзгөчөлүк бар, мисалы үчүн Орусияда негизи этностор абдан көп да. Этностордун саны көп болгондуктан арабтардай жалпы жалаң гана араб этностагындагы адамдарга акча бергенде Орусия ушундай бөлүштүрүп бере албайт. Же бөлүштүрүп атат, бирок биз аны билбейбиз да, мындай караганда. Ошондуктан хакастар, ненецтер, ошол негизи удмурттар, сибиряктарда ошол долгандар, якуттар, сахалар, татарлар, Кавказ бүт ушул аябай наразычылыкты айтат да. Айтат Владивосток, ушул Хабаровск, Уренгой, алар айтышат. Бүт бизден табылган ресурстордун акчасын Москва жейт дейт да. Бизге мындай калдыктарын, жугундууларын гана жиберет деп айтышат да. Ушундай сөздөр бар экен. Эгерде негизи Кыргызстанды алсак, чак эле Кыргызстанга өтөлү. Биздин өлкөдө ушундай бөлүштүрүү барбы? Жалпы эгерде мындай өлкөнү карасак, эң жогорку майына биздин ошол Бишкекте да. Эң көп түшкөн, мисалы үчүн, ресурстардан акча бул деген Кумтөр жана 1-2 ушундай алтын чыгаруучу ишкана. Бизде мунай чыгаруучу ишкана жок. Бизде экономиканын кескин бөлүгү 60%-на чейин кичи жана орто бизнестин салыктары толуктайт. Калган ошол 40%-дан 30%-га чейин ошол чоң ошол ишканалар толуктайт. Анын биздин экономикабыздын 8-ден 14%-на чейин Кумтөр толуктайт да. Ошол эле Кумтөрдү эгерде карасак, биз маалымат алган боюнча 2022 жылдын 30-июлунда Кумтөрдө 13,8 миллион троялык унция чыгарылган деп аталат да. Же болбосо Кумтөр өзүнүн өмүрүндө 430 тоннадан ашык өндүргөн деп айтат. Мен деген эски Кумтөрдүн ошол алтын разведкаларын отчетторун көргөм. Эски отчеттор боюнча Кумтөрдө 700.000 тонна алтын бар деп айтылды эле да. Анан азыр 430 тоннаны алды деп атат, азыр бир 150 тоннадай калды деп жатышат. Бирок эгерде эски карталарды менен эсептесе, эгерде ошондо разведка калп айтпаса, анда Кумтөрдө дагы эле 300-270 тонна алтын жатат да. Ошону менен бирге, эгерде бүт ал акчаны долларга айлансак, 30 жылдын ичинде, 30 жылдан эмес, 94 жылдан алып,
бүгүнкү жылга чейин ошол канча болуп калат ошондо бир 20 жылдын тегерегин алалы, 28 жыл дейли. Ошол 94 жылдан тарта бүгүн эгерде карасак, ошондо орто алтындын баасын алсак, бүгүнкү күнү ошол 430 тонна алтын 27 миллиард 260 миллион 874 миң 718 жүздөн 50 долларды ушундай алып келмек да, өлкөбүзгө, Кумтөргө өзүн алып келмек. Анан Кумтөрдүн ички маалыматы боюнча 2020 жылга чейин Кыргызстан Кумтөрдөн ушул жалпысынан 4 миллиард 144 миң доллар алган дейт да, ошол Кумтөр ага бөлүшүп берген. Бийликтин маалыматы боюнча ошол эле 2020 жылда ошол РБК жана Forbes Россия мекемесинин айтканы боюнча ошол 13 миллиард долларга чейин биздин өкмөт алган имиш. Эгерде ошол чын болсо, анда сонун болмок. Мисалы үчүн, эгерде өкмөткө ишенсек, анда бүт өндүрүлгөн алтындан биздин кыргыз өкмөтүбүз 47% алыптыр да. Эгерде мисалы үчүн ошол Кумтөр болсо 52% алыптыр. Анда Кумтөрдөн бөлүштүрүлгөн байлык абдан адилеттүү бөлүштүрүлүптүр да. Мындай айтканда, чын эле Кыргызстандын собуна тийиптир деп айтса болот. Бирок эгерде Кумтөрдүн ички маалыматын атасак, Кумтөр өзү 85,3%ды өндүрүп алды жана Кумтөр Камека башчылары, алардын менеджменти ушул акчаны керектеди. Анын акчанын кескин бөлүгү Кумтөрдүн өзүнүн уюштуруусуна кетти. Эски маалыматтарым боюнча ушул 600 миллион 800 миллионго чейин 1 миллиардка жетпеген санда акча ушул өндүрүшкө кетти да. Бул деген кымбат техниканы алууга, тоону тешүүгө, рудага жана башкаларга. Ал эми эгерде Кыргызстандын үлүшүн алсак, Кумтөрдүн ички отчеттор боюнча Кыргызстан ошол Кумтөрдөн 14,7% алыптыр да байлыгын, 4 миллиард доллардын тегереги. Ушундой, бирок эгерде биздин өкмөткө ишенсек, 20-жылы берилген отчеттор боюнча анда 40%дан ашат да. Эгерде өкмөтүбүзгө ишенбесек, Кумтөрдүн ички отчетторуна ишенсек, 14% Кыргызстан алып калыптыр. Бул кичине адилетсиздик болду. Анткени алтын бул кайра жаралуучу зат эмес, ошондуктан ошону көбүрөөк берсе, багы өкмөт айткандай эле берсе, анда жакшы болмок деп эсептейм да. Анын сырткары ал акча түзмө-түз элге тарадыбы? Жок, ал акча түзмө-түз элге тараган жок, ал акча кыйгачынан тарады. Бул көбүнчө баягы мамлекеттик бюджеттин эсебинен, баягы мугалимдердин, докторлордун маянасы катары тарады. Баягы соц пособие алган адамдарга тарады. Баягы жумушсуздук боюнча кандайдыр бир жардамды алгандарга мындай тарады да, мындай айтканда. Мамлекеттик кызматкерлердин маянасы катары тарады. Жана ошол региондордогу айыл өкмөттөргө Бишкектен берилген субсидиясы катары тарады. Кайсы бир кичинекей бөлүгү 1%дан ашпаган, ошол жалпы эгерде ошол 30 жыл Кумтөр 94 жылдан тарта алганда, эгерде ушул убакыт алсак, анда аябай кичинекей 1% баягы ысык көл өнүктүрүү фонду аркылуу бөлүштүрүлүп, элге баягы ар кандай долбоорлорго тарап кетти. Ушинтип айтса болот да. Бирок түзмө-түз эч кимге мынакей Кумтөрдөн деп конверт менен түшүндүгүнө түшкөн жок да. Ал эми дүйнө жүзүндө кандай болуп жатат? Дүйнө жүзүндө мисалы үчүн ошол Америка Кошмо Штаттарын алалы, бүгүнкү биздин пропаганда, Орусиядан келген пропаганда жана мусулман өлкөлөрдөн келген пропаганда Америка Кошмо Штаттарын шайтан, жин мекени катары көрсөтөт. Ошол шайтан, жин мекенин карайлы анда. Шайтан, жин мекенин долларда чирип өлөт деп атышат. Канча жылдан, 30 жылдан бери угуп атам, эмчек чирип өлө элек. Бирок ошол өлкө негизи бул деген бир өлкө эмес. Америка Кошмо Штаттары бул 51 өлкө да. 51 өлкөдөн ар биринин ичинде өзүнүн мыйзамдары бар, жана өзүнүн ички мындай кандай эрежелери бар. Ошону эске алып тутушубуз керек да, аны унутпашыбыз керек. Анткени ушул Америка Кошмо Штаттары ушундай иштейт да. Ошол эгерде аны эске алсак, Аляскада, мисалы үчүн Америкада ошол нефть чыгарган компаниялар бар. Ал нефть чыгарган компаниялар Алясканын ички мыйзамы боюнча алган кирешеден Алясканын эли менен дайыма бөлүшөт. Ошондо Алясканын мисалы үчүн ар бир жаранына ушул $2000 берип турат да. 2016 жыл мисалы үчүн $2072 болду да. Ошол нефти сатуулардан чыккан кирешенин бөлүштүрүүсүнөн. Ошентип жыл сайын Аляска жарандары ошол мамлекеттик бюджетке нефть чыгарган компания төлөйт, а мамлекеттик бюджет болсо Алясканын жарандарына ошо $2000 төлөп турат.
Мындай жылдан карасак 98 жылдан бери баштады ошол нефтти чыгарганы. 98 жылда $500 төлөсө, акырындап ошол 2015 жылга чейин $2072 чейин чыкты. А бүгүнкү күнү ошол $2,500 чейин чыгып жатат деп айтылууда. $2,500 ар бир Алясканын жаранына ушуну түшүп турат да жыл сайын. Бул деген Алясканын жарандарында ошундай баягы мунайдан чыккан таза киришеден бөлүштүрүүсү. Башка өлкөлөрдүн эгерде ошундай мисалдарын карасак, Норвегиялык мамлекеттик пенсиялык фонду бар. Норвегиялык пенсиялык фонду мурун Норвегиялык ошол бурдагы мунай фонду деп аталган. Ошол суверендик фонд өзү өкмөткө таандык жана ошол Statens Pension Funds деп аталат. Ал мамлекеттик фонд өзү камсыздандыруу фонду деп аталган бир жылдары. Ошол глобалдык деп эсептелет, анан бүт дүйнө жүзү боюнча акцияларды сатып алат башка компанияларда, анын акчасын топтойт. Ал деген ар бир Норвегиянын жаранынын эсебине негизи ошол нефттен түшкөн кошумча пайданы мамлекет менен бөлүшүп, 40%-на 50-45%-на чейин ошону ар бир жарандын эсебине эсептейт да, эсебине салат. Ошондо мисалы үчүн ошол 1990 жылы Норвегияда мунай секторуна ашыкча кириштерди инвестициялоо үчүн түзүлгөн фонд ошол 21 жылга чейин, 2025 жылга чейин ошол $1,3 триллион топтоду. Бул деген Орусиянын бир жылдык бюджети да, бүт мамлекеттик бюджети, ВВПси, экономикасы. Эгерде ошону эсепке алсак, бул деген 12 триллион норвегиялык крона да, мындан айтканда. Бир аз ашкан баалуулуктардан болгон баалуу кагаздарын сатып алат ушул акчага. Анан бүгүнкү күнү 74 өлкөдө 9202 компаниянын жергиликтүү ишкананын акцияларына ээ да ошол Норвегиялык пенсиялык фонд. Ошону жыйнап туруп, анан эгерде мисалы үчүн 2020 жылдын эсептерин карасак, Норвегиялык жараны үчүн фонддон болжол менен 2,30,000 крона же болбосо доллар менен эсептегенде $237,255 ар бир киши басына туура келген да. Мындай да, эгерде мисалы үчүн Норвегиялык кандай карыя карыса, пенсияга чыкса, ал деген ошол Норвегиялык пенсиялык фонддон ошол $200,000, 200 менен $230,000 ошол алууга укугу бар. Же алып туруп өзүнүн баягы ою, пикири боюнча аны бөлүштүрө алат, же болбосо ал акчаны баягы кайра эле процентке коюп, ал акчанын процентинен жашай берет да, өзүнүн карлыгын. Анан фонд эгерде мындай карасаң, дагы дүйнө жүзү боюнча кыймылсыз мүлктөрдү сатып алган, ал кыймылсыз мүлктөрдү ижарага берип, ошол фонддун акчасын толуктап турат. Ошондуктан ошол компаниялар негизи фондко нефть чыгарган компаниялар фондко акчасын төккөндүктөн аны мамлекет түзмө-түз ар бир жаранга ошентип бөлүштүрүп берет. Карыяларга да, Норвегияда. Эгерде ошол Норвегиянын графигин карасаңыздар, ошол жыл сайын фондунун өсүшүн көрсөтөт да, мындай кантип өсүп келаткан. Норвегияда ар бир жаш бала төрөлгөндө, анын ошол фонддун эсебине эң аз дегенде $3,000 өкмөт дароо өзүнүн банк эсебине салат да. Бойго жеткенге чейин мезгил менен ал деген $3,000 $100,000 ошо айланып кетиши ыктымал. Ошол $100,000 чейин топтолуп кетсе, жаш бала ошо өзүнүн жашына жеткенде, 18 жашына, 21 жашына жеткенде анын колуна мамлекет $100,000 карматат да. Мынакей мунайдан бөлүштүрүлгөн мындай туура кандайдыр бир подход да, жакшы мындай ыкма Норвегияныкы. Эгерде Кувейт өлкөсүн карасак, аякта ымыркайларга мамлекет Норвегияда эле окшоп $3,000 төлөйт. Мындан тышкары, мисалы үчүн үстүксүз насыя ар бир жаранга $220,000 берилет да, Кувейт берет. Газ сатат эмеспи Кувейт? Анан жашы жете электерге $170, анан иштебеген кожеркелерге айына $300 төлөп берет, мамлекет төлөп берет өзү. Мамлекеттен ар бир ошол Кувейттин жаранынын карточкасына ошол акча түшүп турат. Булар дагы газ саткандын эсебинен ошентип бөлүштүрүлөт да, мунайдан келген акчасы. Расмий маалыматтарга караганда, Эр-Рияд мунай жана мунай продуктларын экспорттогон $85,5 миллиард реал же болбосо $22 миллиард киреше тапты, мисалы үчүн. Ошол жакынкы арада. Өткөн жылдын акыркы айында мунайдын баасы баррелине $80 тегерегинде болгон. Сауд Арабиянын өкмөтү ар бир жаңы төрөлгөн балага $10,000 эсебине банкка салат. Жана турак жай сатып алуу үчүн $80,000 бөлүп берет.
кайрымдуулук катары жана университеттик баарын бүтүрүүчүлөрүнө кошумча дагы 15-20 миң доллар төлөйт карточкасына. Сауд Арабияда ошондой да мунайдан түшкөн затты мамлекет ушинтип жарандарга бөлүштүрүп берет. Эгерде мисалы үчүн карасак, Бириккен Араб Эмираттарын, алар негизи 85% экономикасы, эгерде Сауд Арабиясында 85% экономикасы мунайдан көз каранды болсо, ошол Бириккен Араб Эмираттарда 85% экономикасы соодадан көз каранды, соода инновациядан. Бирок Сауд Арабияга эле окшоп, Бириккен Араб Эмираттар күйүүчү майдан, мунайдан акча табат. Ол ошол акчаны алар деген атайын мындай сатуудан түшкөн гонорар ошол жашоочуларына бөлүштүрөт. Ал жакта ар бир жаңы төрөлгөн балага 150 миң доллар ошол мунай фондунан бөлүнүп берилет, акча берилет. Ошентип, эгерде Бириккен Араб Эмираттан араб болуп төрөлсөң, келгин эмес, мигрант эмес, араб болуп төрөлсөң, автоматтык түрдө сенин эсебиңде 150 миң доллар бар да. Мынакей мамлекет ушинтип бөлүштүрөт да негизи. Ошондо биз кайра картка кайталычы, Кыргызстан менен салыштыралы. Эми Кыргызстан менен айтайын, бизде чынын айтса баягы анчалык көп алтын жок да, бирок алтын бар болгону менен ошону бөлүштүрсө да болот эле да, ошол араб өлкөлөрүнө сыяктуу мындай кандайдыр бир компания менен туура келишип, азыр мамлекеттин карамагына өтпөдү, ошону бөлүштүрүп берсе жакшы болот эле. Анан кандай гана мындай кен байлыктар болбосун, баалуу металлдар болобу же алтын болобу же дагы бирдеме болобу, эгерде ошо мамлекет арабтардыктай эле ой жүгүртүү алып барса, анда ар бир ошол мунайды саткандан 40%-ын кирешесин, 40%, 30% ошо роялти кирешеси мамлекетке аны чыгарган компания төлөш керек болуп калат. А мамлекет болсо аны түзмө-түз бюджетке жибербей, аны ушундай түзмө-түз элге, жергиликтүү элдерге ошо бөлүштүрүүнү караса, мен ойлойм жакшы болмок депчи. Ошол эле жадыганса ошол Алясканы эле алалычы. Аляскада эле ушинтип кандайдыр таза кирешесин эл киши башына бөлүштүрсө, бир тыйын болсо дагы бул деген адилеттүү болмок деп ойлойм да мен. Анан ошол кайра эле Орусияга кайтарылып келсек, менде бир баягы комментарийлеримде бир ошо менин көрүүчүм жазды да, сен эмне эле айтып атасыңар, Орусия империя эмес дейт да. Бирок империяны дагы айтып коеюн, империя бул империум да, күчкө салуу деген сөз. Орусия күчкө салат да, алар деген ушинтип мунайдан түшкөн акчаны өзүнүн алыскы региондордо жашаган ошол мунайдын ээлерине төлөбөйт. Ал тескерисинче ал мунай ээлерин кырганга, жоготконго ушуну аракет алып жатат. Бүгүнкү Украинадагы согушта алар ошол бүт тапкан эркек кишилерин ошол Сахадан, Хакастан, Алтайдан жиберип атат да ошол согушка. Бүгүнкү күнү мисалы үчүн Якутиядагы Оймякон, Чукоткадагы Оймякон шаарындагы эркектердин баарын чыгарып кетишти да, жалаң аялдар калды шаарларда. Кичи балдар жана аялдар. Ушундай нерсе болуп атат да. Анан булар деген чынын айтканда этникалык кичинекей мындай топторду кырып жатышат да, мындай айтканда. Бул таза империянын көз карашы. Эми ойлойм, келечекте кандайдыр бир мындай ушул дүйнөдө адилеттүүлүк бар болсо, ушул нерсе токтош керек да. Ошо биздин түрк төшкөн тууган элдер, биздин Алтай, Хакас туугандар, Саха туугандар ушундай кандайдыр бир ушундай жамандыктан арылыш керек. Эми тынчтык болсун эле деп тилегенге күчүбүз жетсе, айла жок да, ушинтип айтат экенбиз. Эми дагы кошумча айтсам, ошол бүгүнкү күнү жаңы акыркы жаңылыктар менен бүтөйүн. Бүгүнкү күнү ошол украиналык согушта украиналык аскерлер кандайдыр бир мындай жакшы ийгиликтерге жетишип атат. Бахмутту курчоого алып атышат. Жана ошол Запорожьеден биринчи жолу, алгачкы жолу танкалык мындай салгылашуу жасап көрдү да, немистердин леопардтарын колдонуп. Ал салгылашуу ийгиликтүү болду деп айтылууда, бирок эки тарап тең аябай чоң жоготууларга учурады. Ошо менен бирге да Орусиянын бүгүнкү күнү ушул дрондорду чыгаруучу, ракетаны чыгаруучу мындай сандары, күчтөрү чоңойду да, көбөйдү. Кытайдан ушул дрондор келатат. Демек, ошол акырындан баягы ушул согуш кайра көпкө улануусу көрүнүп калып атат. Украинанын аскерлери кандайдыр эркиндик кылбасын, баары бир Орусиянын экономикасы азырынча күчтүү экени көрүнүп жатат да. Орусиянын экономикасы күчтүү болгондуктан, анан дагы батыш өлкөлөр ошол Орусия экономикасын, Орусия жарандарын анаягандыктан азырынча бул согуш дагы уланган турат. Ушундай кыска жаңылык. Ал эми баягы кендер боюнча чын эле ойлонолу туугандар. Эгерде келечекте ошону биздин бийликтегилер болобу же эл курултайда катышып каласыңарбы же парламентте болсоңар, ушул Алясканын
Америка Кошмо Штаттардагы Аляска штатынын ыкмасын, жана ошол араб өлкөлөрүнүн Эмират, Сауд Аравия, Норвегия, Европадагы өлкөсүнүн ошол баалуу кендердин кирешесинен таза чыккан кирешесин бөлүштүрүү, роялтисин бөлүштүрүү механизмин ыкмасын эске алып коелу. Бул адилеттүүлүк үчүн бизге керек болот. Анда эмки видеону көрүшкөнчө.